Биз көргөн мынакей бүгүн областык мекемеге келип ушубузду унутулбай 35 жылдыгыбызды куттуктап, өзүнүн берине туруп өзүн аш болуп сыйлап атат. Ошо чоң рахмат. Эми ооган согушунун 35 жылдыгы мындан болуп атат. 35 жыл ачып көз жумгуча батыр өтүп кетиптир. Астыбыз мынакей эң ошондо 18 жаштагы балдар астыбыз 65ке чыкты, аркасы 55ке чыкты. Эми согуш деген согушту, согуш болбой эле койсун, көрбөгөндү көрдүк аяктан. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эле Афган согушу 10 жыл созулду. Бул 10 жыл согушта деген ошо 15.700 киши каза болду. Канча деген жаш балдар кетти ошол жактан. Эмне дейбиз эми мындай? Бул дүйнөдө биякта эми согуш азыр болуп атат. Россия менен Украинаны көрүп атабыз. Согуш деген согуш экен, өлүм болот экен. Эми мындан ары согуш болбосун. Ошо жаштарды биз тарбия өткөзүп бератабыз школдорго. Ошо өзүбүздүн эми баштан өткөндөрдү айтып берип, школдордо мынакей Афган ардагерлери бекер жатпай, ошо асты 70-80ге чыкса дагы азыркы убакта мекен үчүн, өзүбүздүн эл үчүн иштеп атат. Дагы эле иштей беребиз деп ойлойбуз. Ошо Афганистанда эң оор күн сиз үчүн кайсы күн болду эле эсиңизде калган? Эң оор күн мынакей ошондо 79-жылы 18-декабрда биз кирдик. Ошондо эң оор күн, аякта деген даярдык деле боло элек болчу. Кыштын күн, суукта, жапжашпыз. Көп эле эме эстеп отурса, анын баарын эстеп отурса, жүрөк сыздайт да. Эми ошо жанымда отурган жоокерлер каза болуп атса, көп эле окуялар болгон. Аны айтып отурса өзүнчө бир китеп. Өзүңүз тааныштырбайсызбы? Мен Исабаев Жаргалбек Касымович, ошо Ак Суу районунун Бозмуң айылынын